эл аралык кино фестивалдарга катышып, өз баасын алып келе жаткан акыркы көч кино тасмасынын улуттук ачылышы болуп өттү. Мындан ары көрүүчүлөр аталган фильмди бардык кинотеатрлардан көрө алышат. Фильмдин сценарийи дагы, драматургиясы дагы, тартылышы дагы, жана актерлордун образ жаратуусу дагы бардык тарабынан мага жакты. Анткени бул фильмдин бүгүнкү күндүн көрүүчүлөрүнө айтайын деген ой абдан терең. Ошо адамзаттын жоголуп бараткан сапаттары, кыргыздын наркы, кыргыздын кыракы дүйнөсү, мына ошонун бардыгын ушул фильм өтө мындай бир сабак катарында бүгүнкү күндүн көрүүчүлөрүнө жеткирип атат. Менимче бул фильм философиялык оюнун тереңдиги менен мурдагы кыргыз керемети деп аталган терең маанилүү фильмдердин катарынан орун алат. Мына дегенде эле бул фильм бир топ эл аралык фестивалдарга чыга баштады, жакшы бааларга ээ боло баштады. Мунун өзү эле фильмдин деңгээлин аныктап турат да. Тасманын режиссерлору Бакыт Мукул жана Дастан Жапар уулу Көркөм Тасма Кыргыз фильм студиясы менен Билим Кана коомдук фондунун колдоосу менен тартылган. Тасма 19-жылы мамлекеттин акчасы менен тартылган. Дагы продюсерибиз бар, андан сырткары Билим Кана фондусунун жардамы менен Элмира Осмоналиева чоң жардам берип, ошо менен кинобузду бүтүрүп алдык. 2020-жылы пандемия учурунда бүтүрдүк кинону. Ошондон кийин Таллиндеги А-класстагы кинофестивалда ошо жерден старт алып премьерасы болду. Ошондон бери азыр фестивалдарда жүрөт. Каржысы 6 миллион, андан сырткары 2-3 миллион жана Билим Кана фондусу жардам кылып кетти. Баш аягы бир 10 миллионго чейин жакын барды кино. Ата бабаларыбыздан дагы үзүлүп бараткандайбыз да. Ошол сценада көчтү көрөт, башкы каарман ошол көч биз өзүбүздү жоготсок, ошол көч менен болгон байланышыбыз дагы үзүлгөндөй да. Ошондуктан бул тасма, бул чоң суроо дагы чакырык дагы ойлонушубуз керек. Азыр ошол болгон байланышыбызды, ыйык байланышыбызды үзбөй, биз кайрадан өзүбүздү ким экенибизди аныктап, туура баалуулуктарды кармап жүрүшүбүз керек да. Тасмага Марат Алышбаев баш болгон Шайыргүл Касымалиева, Босурманкул Одракаев, Анара Ажыкканова, Калипа Усенова, Өмүрзак Токтомуратов сыяктуу бир топ көрүнүктүү өнөр адамдары тартылган. Балким бул фильмди көргөндөн кийин ошо кыргыз элинин баалуулуктарын, тилин, адабиятын, маданиятын, салтын ушул кино аркылуу көрсөтүп, тааныталы деген максатта алар дагы бир башкача түшүнөр деген ойдобуз. Чет өлкөгө акча табылбай ооруп жаткан жазуучунун ролун ойнойм. Мен үчүн сөзсүз түрдө бул кыйын болду. Ооруп жатып, турбай, баспай эле жатып алып роль ойнош мен үчүн бир аз кичине кыйыныраак болду. Акыркы учурда кино индустрия жанданып, кинотеатрлар ишке кирип, эл киного барып, кыргыз тасмаларынын баргы жогорулап, сандан сапатка өтүп, көрсөткүчү өзгөрүүдө десек жаңылышпайбыз. Андыктан миң уккандан бир көргөн артык. Көрүп, жан дүйнөңүзгө азык алып кайтыңыз. Атаң менен учурашпайсыңбы? Байке, отуруп эс алып туруңуз.